Ассаламу алейкум, урматтуу Корея KG каналынын катталуучулары, урматтуу достор. Менден автовышка жана манипулятор жана башка техникалар, спец техникалар тартып койчу деп сурандыңыздар эле. Биз азыр ушундай спец техника саткан жайга келдик. Көрүп атасыздар, бул жактагы машиналардын түрлөрү турат. Бензовоз, самосвал жана башка. Мен азыр сиздерге мына алдыңыздардагы көрүп турган манипулятор Hyundai 5 тонналык манипуляторду көрсөтөйм. Бул өзү негизи 5 тонна деп турат. Жылы 2009. Сиздерге баллондун размерин дагы айтып коеюн мунун. 245 70 19,5 экен. Алдыңкы арканкы баллондору бирдей эле экен. Эми мунун главный, мына основной жагынан мына көңүлүңөрдү бурайын. Bunun aldı jagында жана арка жагында bakıp немеси опорасы бар экен, кое турган путтары, лапалары. Bunun стреланын узундугу 17,5 метр. 17,5 метр узундукта чыгат экен бул. Жана көтөргөн тоннасы 7,5 тоннаны көтөрөт экен. Стреласы менен 7,5 тоннага чейин көтөрөт экен. Машинанын өзүнүн көтөргөн жүгү 5 тонна дейт. Машинанын көтөргөн жүгү 5 тонна жүк көтөрөт экен. Стреласы 7,5 тоннага чейин көтөрөт экен. Көрүп атасыздар, арканкы жагында дагы ушундай подушкасы, мындай опорасы бар. Мен сиздерге жакыныраактан жана наркы жагынан көргөзүштүн аракетин кылайын. Көрүп атасыздар, бул Hyundai автоунаасы. Бул жагынан мындай жагында өзүнүн баягы демелери бар экен. Не деп коет эле? Я бисмилла. Азыр мал жагына чыгып өдөсүнөн силерге тартып көргөзөйүн. Жаман. Мына караңыздар, бул жерде отуруп алып башкарса да болот экен. Бул сидениясы. Бул жагынан баардыгы көрүнүп турат экен. Стреланы дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Бул стреланын узундугу 17,5 метр. 7,5 тоннага чейин көтөрөт экен. Борттун узундугу 5 метр. Жана 5 тоннага чейин жүктү көтөрүп алып барат. Өзүнө өзү жүктөп алып. Бул кабинасы. Биз мына ушул спец техникаларды азыр баалары сурагандарымды сиздерге тааныштырам. Андыктан монун жанында дагы бирөө турат, бирок мунуку кыска экен. Где-то бир 8 метр, 7-8 метр чыгат го деп муну сурап турмун. Бул эски экен. Мунун баасы дагы арзан болуш керек. Мунун эч кандай отура турган жерлери жок экен. Монун жылы жаңы, стреласы дагы узун, грузоподъемниси дагы жакшы экен. Шунун баасын сурадык. Азыр ылдыйга түшүп айтып берейин. Мына достор, ылдыйга түштүк. Эми сиздерге мунун баасын айтып өтөйүн. Мунун жылы 2009, баасы $43,000 экен. Бул Кореядагы баасы $43,000. Мен буга чейин мындай спец техниканы тартпаган үчүн мунун баалары мен үчүн өтө эле кымбаттай сезилди. Бирок интернеттен карасак мындан да кымбаттары бар экен. Россиянын сайтына кирип да карадым. Бул манипуляторлор аябай жакшы иш кылган үчүн, пулду жакшы тапкан үчүн баасы дагы ошого жараша кымбат экен. Мен үчүн аябай кымбат. Негедир мындай обычный эле машина болгону менен баасы кымбат деп мага сезилди эле, бирок ошого жараша иш кылат экен. Буга спрос дагы көп экен. Мен сиздерге ушунча болду мунун салонун деле тартып көргөзө кетейин. Мына көрдүңүздөр, бул жагында мунун жылы жазылып турат. Ички салону. Мен сиздерге дагы айта кетчи көрсөтө кетейин. Мына бул болсо, бул илип алып туруп, мына илип алып туруп, могу менен гана башкарат экен. Мына кнопкалары өзүңүздөр көрүп тургандай, көтөрөт, түшүрөт ылдыйга. Мына болсо батарейкасы экен. Мойнуна илип алып эле, көлөкөдө отуруп эле башкара берет экен. Бул шестиступенечный экен. Коробка механика, круиз контроль бар экен, подогрев сидениясы, ABS, подогрев зеркала, мультируль экен. Көрүп атасыздар. Могу сидениясы дагы турат.
2 адам отурса болот. Ичи аябай кеңир экен, могу жерине шторка кадап койсо, аркан жаңы спальнисинде бир адам жатып дем алса дагы болот экен. Ушундай туугандар, бул сидениясы бир аз жыртылып калыптыр. Мунун бул воздушный экен, көтөрүп жүргөн. Ушундай достор, кимде ким ушундай спецтехникага кызыгып аткан болсо, биз дагы да мындан кийин көп тартып көргөзөбүз буйруса, андыктан биздин бул спецтехникалардын экинчи чыгарылышы, өткөндө мен экскаваторларды тартып көргөзгөнмүн. Мындан бияка Кудайым буйруса, насип кылса, таможня ачылып калса же узартылып калчу болсо, сиздерге портерлерди жана жеңил машиналарды жөнөтөбүз. Анан спецтехникаларда буйруса жөнөтөбүз. Бул бензовоздордун бааларын сурап аптырмын. Андыктан билбейт экенмин. Мен сиздерге азыр ушул эле жерде автовышка сурангандар үчүн мен автовышканын баасын сурадым эле. Олор жалаң заводской, самосвал, 4 ВД, портер жана бонго автоунаалары. Булар 1 тонналыктар. 4 ВД, мына выдовый. Портер жана бонго. Ол жакта турат, ол жерде автовышка турат. Мен сиздерге мына көргөзөйүн. Бул бонго 1 тонна 200-дүк. Жылы болсо 2004, 260 000 километр жүрүптүр. Менден көпчүлүгүңүздөр кагазын тарт деп каласыздар, кагазын тартып коюн, бар экен. Жок болсо бир жөн эле. Бул алдыңкы дөңгөлөгүнүн размери чоң экен, 16, R16, 195 ке 85, R16. Мунун дагы ушундай чыга турган өзүнүн путтары бар экен, опора, подушка баягындай. Подушкасы деп коебу. Бул жердин управлениясы. Бул автовышка көтөрүп, столбадагы лампочкаларды алмаштырып жана башка иштерди кыла турган автоунаа экен. Мунун бул Кореядагы баасы $6000 экен. $6000. Эми азыр булар бизге спецтехника эмес, бул кичинекейлер портер катарында эле кирсе керек эле. Бирок азыр биз убактынча заказ албай атабыз. Себеп дегенде жаңы жылдан кийин буйруса бир жагына чечилип калса, ошого карата заказ ала баштайбыз. Андыктан менден тартып чыгарып койчу деген сурангандар үчүн тартып атам, туугандар. Бул Kia Bongo 3-чү поколение, жылы 2004, 260 000 километр жүрүптүр. Алдыңкы дөңгөлөктөрү портердикине караганда чоңураак, 16, портердики 15. Ушунда автовышка экен. Ушундай достор. Анда эмесе биз дагы мындан чоңураак 3 тонналык жана 5 тонналык самосвал автоунааларында силерге көргөзөйүн. Мол жакта мусор ташыгандагы машиналар турат, бирок булардын да бааларын сурап аптырмын. Олар самосвал экен. 3 тонналык самосвалдар, мына көрүп атасыздар. Баягы бизде Hyundai 78 бар го Россияда. Ошондой автоунаалардын самосвалдары только. Мынал жерде дагы бир ушундай эски 96-жылкы манипулятор турат. Сиздерге мына көргөзөйүн. Бирок мунун баасы арзан экен, мунун баасын $15000 деди. Мунун стреланы өзү 5 тонналык экен. Стреланын узундугу бир аз кыскараак, бул 12,5 13 метр экен ушундай. Бирок 5 тонна көтөрөт экен. Кузовдун узундугу дагы 5 метр, өзү дагы 5 тонналык. Стреласы болсо где-то 13 метр. Грузоподъемности где-то бир 5 тоннага чейин көтөрөт экен. Мен толук билбейм дейтин, ал азыркы могул жерде бизге машинаны сунуштаган адам. Бирок билгенин айтты, мен силерге айттым, билбегенин ал дагы айтты. Тошунасын билбейт экем, карашым керек экен дейт. Сиздерге самосвалды көргөзүп коем. Бул 5 тонналык самосвал, азыркы эле көргөн манипулятордун маркасындагы Hyundai 5 тонналык Hyundai самосвал. Жылы болсо 2006 экен. 2006, баасы болсо $28000 экен. Бирок кимде ким $28000 дагы ушундай машина аламбы деши мүмкүн. Бизде КамАЗ алып аласың дештери да мүмкүн ар кандай. Бирок мен болгон бул жердеги бааны силерге айтып койдум. Андыктан туура кабыл аласыздар деген ойдомун. Ол жакта ушундайдын эле жылы бунукуда 2006, бирок жашыл светте экен, аркасындагы көк светте баалары болжол менен ушундай эле. Эми ар бир машинанын баасын сураган жокмун. Ошо 1-2 машинаны сурап, ошону сиздерге тартып
көргөзүп коюуну туура көрдүк достор. Андыктан кимде-ким биздин каналда жазылы элек болсоңуздар, биздин каналга жазылыңыздар. Кудайым буйруса дагы көп мындай спец техникаларды жана экскаваторларды жана башка техникаларды тартып көргөзүп турабыз. Жаңы жылдан кийин буйруса узартылып калса же жылы жаңылар кире турган болуп ушундай бир жагына чечилип калса дагы сиздерге машиналарды жөнөтөбүз буйруса. Булар мындай самосвал эмес, бирок бортовой майти, Hyundai майти, жанагы айтып өттүм 3,5 тонна. Россиядагы Hyundai 78-72 деген автоунаалар. Мол жагында будкалары турат, көрүп атасыздар. Жана жылы жаңы эскилери турат. Булардын бардыгын болсо мусоровоз экен. Булардын баасын бардыгын буйруса айтабыз, кимге кандай машина керек болгон болсо сурап. Биз азыр 1-2 интерес кылган машиналардын эле бааларын сурап алдык. Бул жакта чоң бензовоздор турат, кичинекей бензовоздор турат. Ал жагында көрүтөсүздөр. Кайсыл машина интерес кылган болсо ошонун гана баасын сураш керек болуп атат да. Себеби дегенде бул жерде каристер кичине аны деле муну деле баасын сурай берсең албаганда эмне сурап атасың дейт да. Бул эми Кыргызстан эмес, туура түшүнөсүздөр. Кайсыл машина интерес, ошол машинанын сурайсың баасын. Азыр биз манипуляторду сурадык, жанагы автобушканын баасын сурадык, жана самосвалдын баасын сурадык. Андан кийин ошолорго жооп берди. Эми мунун дагы баасын сурай берсек айтат да, ойнабаняка дейт да бар. Ушундай достор. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, биздин каналга жазылы элек болсоңуздар, биздин каналга жазылыңыздар. Жаккан болсо класс басып, видеону бөлүшүп, комментарий жазыңыздар таксырлар. Бардыгыңыздарга биздин видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атымдан жана биздин каналдын жамааттын атынан буйруса Өзбекстанга дагы машина чыгарыштын аракетин кылып атабыз, насип кылса. Андыктан өзбек туугандар дагы заказ кылсаңыздар болот бизге. Ушундай достор, могул жакта дагы бир көрүп калдым. Бонгонун аркасында эмнелери бар экен. Силерге да көргөзүп коеюнчу. Бул неме турбайбы, жана бактарга бага барлар ушу менен дары чачат. Шлангалары, бул аппараты, ушу менен бактын ичине кирип алып, жанагы алма өрүктүн ичине кирип, неме шабдолдун ичине кирип, ушуларга дары чачат. Ушундай экен. Ушундай достор, биздин мындан сырткары Instagram баракчабыз бар. Ошо Instagram баракчабызга да катталып, биздин Instagram баракчабызда өнүгүшүнө салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Баарыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар. Görüşkünçe.